ашказаным ооруп мен орозо кармай албайм. Бир жолу кармап аябай жаман болгом да. Аны мында да кармай албайт окшойм. Аны орозо бүткөндөн жана шабыл орозосу барбы? Ошону кармап койсом болобу? Кандай муну кармай албасаң, тигини кантип кармайт элеңиз? Ал 6 күндөн. Анда муну 6 күн кармагыз, анан калган ал деген ал мындай ыктыярдуу орозо. Бул деген милдеттүү орозо. Сиз ошол ооруганга чейин убагында кармаңыз, анан калганын калтырыңыз, кийин жакшы кармап бересиз деген сөз. 30 күндөн 5 күн карма, 6 күн кармаңыз, 7 күн кармаңыз. Апамдын ашказаны ооруйт. Орозо кармабаса кандай болот? Күнөө эмес, аябай кыжалат болуп атат, башка кандай соопторду алса болот? Эгер тамак ичпес ашказан ооруса, доктор тыюу салса кармаса болбойт, жакшы болот, онда кармап берет. Мен деген 5 күн орда кармап, анан кийин жанагы өтүм ооруп, ашказан ооруп, ошондой кармай алам. Бул кандай болот эми? Бирөөгө айтсам, фидия болот, фидия болот дейт. Фидия сизге болбойт. Дуа кыласыз, тарап окуй бериңиз, анан жакшы болгондо калганын кармап бересиз. Рахмат, Алла разы болсун. Ошентиңиз, бактылуу болуңуз. Мен ашказанда жара бар экен, эрозия желудка. Врач орозо кармаганга болбойт деди. Азыр ашказаным ооруп турат, чыдай алсам кармап көрсөм болобу, болбосо качан кармасам болот. 1 ай дарыласак жакшы болот деди. 1 ай дарыланып кийин кармап бересиз. Азыр болбойт. Мен мында орозо кармайт элем. Азыр мына ошо көптөн бери ашказаным ооруп атат да. Ошо кандай кылсам кармай берсем боло береби? Доктордан сурайсыз, бир тууган доктордан сурайсыз. Эгер доктор кармаганга болбойт десе, кармаганга болбойт. Качан жакшы болгондо кармап бересиз. Өзүмдү бир күн, оозумду бир күн бекиттим. Язвам кармап, эртеси ачтым, эмне болот дейт. Бул адамдын ашказанында жарасы бар экен. Ошол бир күн кармагандан кийин ошол ооруп кайра ачып алдым дейт. Сизге уруксат берилет. Качан ден соолугуңуз жакшы болгондо күнүнө күн иншалла кармап бересиз. Сиз ооз ачкан үчүн каффарат төлөбөйсүз. Анткени сизге орозо кармабай коюуга шариятым уруксат берген болот. Урматтуу бир тууганым, Кудай таалам сизге шифа берсин. Менин ашказаным ооруйт. Орозо тутайын деп аракет кылып 1-2 күн тутуп көрдүм, бирок чыдаган жокмун. Ошого тутпай койсом болобу же күнөө болобу дейт. Ашказаның ооруп жанды кейитип атып, барып ашказан брак болуп кала турган болсо, анда орозо кармагандан бошотуласың, качан жакшы болгону тутуп бересиң. Эгер өмүр бою жакшы болуп өтүп кетсең, өлүп кетип атып тутулбай калган күндөр үчүн пидияны осуят кыласың. Өлгөнгө чейин болуп өлүп баратып, пидияны осуят кыласың, анткени сен өмүр бою оорудуң деген сөз. Бирок айыгып кетишиң мүмкүн да. Эң туура эмес маселе бизде ушу ноокатта бар. Как раз ноокат силерге тиешелүү маселе. Эсиме түшүп кетти. Намаз окубагандар пидия берип, намазды кутулуп коюп, анан бейишке кирип кетчүлөр бар экен да. Ушул бар экен, ушу кабар келген маңачы. Ноокатта бар экен депчи. Пидия экен ушундай деп, байларым байбача балдар көп тап келип туруп, бир камаз буудай төгөт так, мына Алла пидияңар деп туруп, кутулдум деп туруп бейишке кирип, анда кирбейт. Пидия кимге берилет? Пидия каарылыгы себептүү орозо кармай албай калса, намаз окуй албай калса, ошол убактарына гана берилет. Жарым ай, 1 ай ушул эле болду. Анан 30га чыгып, фитнес клубка барып, булчуңдары төнүм жанагыдай бир ширагындай болуп, булчуң болуп чыгып аткан, анан красавчик жигиттер авария өлүп калса, пидияга берилбейт. Ага пидия жок ага. Же айыккыс ооруп калгандар ушулар пидия берет. Анан жөн эле адамдарга фидия берсе, адамдар намаз сатып алса болот экен деп түшүнүп кирип алгандар бар, ал болбойт. Өзгөндө бир дамбылда бар, мен ушуну дагы айткым келип атат. Анан бирөө өлүптүр. Өлгөн экен, ого имам жаназа окубайм деп чыгыптыр дамылла. Анан элдер нааразы болуптур. Неге жаназа окубайсыз? Мунун бир дагы намаз окуган эмес. Өмүр бою арак ичкен, кесапаты. Бу жаназа деген намаз окуган адамга окулат. Анча мынча жери жыртык болуп калса, жаназаны жамаачы кылып жабыштырып, кийимин бүтүн кылып ояка жиберебиз. Ушундай гап эми жаназа. Мунун дырдай жылагачы экен. Бу жаназа жамаачыны каягына жабыштырам, ошондой каягына жабыштырам. Я намаз жок, же орозо жок, же зекет жок. Нары бери баскан эле болбосо. Дегенде урматтуу, ошол сыяктуу бул орозо пидия урматтуу бир тууганым, ошол үмүт кылабыз толукталып кетсе деген.
Анан эч нерсе окубай туруп пиде менен кутулуп кетем деген ал туура эмес да. Орозо айында ооз ачып, ооз жапканда аябай көп тамак жеп алып ашказаныбызды кыйнап алабыз го. Ошондуктан сбалансированный коктейлдерден ичсек болобу? Албетте болот. Коктейлде бүт адамга керектүү маалыматтар бар экен, же сөз тамак жеш керекпи? Жок, шарт эмес. Негизи ошондо орозодо адамдар кайра көп жеп кайра кыйналып калат. Ошон үчүн орозодо деле жанагыда ашказан кылайык жеш керек болот. Орозодо сөзсүз түрдө көп жешсе сооп болот деген сөз жок. Жанагы ашказанын 3төн 1 тамак, 3төн 1 сууга деген орозого деле тиешелүү болот. Ошон үчүн ооз ачып атканда деле азыраак жеш керек. Андан кийинкиси орозонун пайдаларынын бири, эң акыркы пайдасынын бири адамдын ден соолугу. Орозо туткан адам ашказан эс алат. Ашказан уктайт. Ден соолугу жакшы болуп, өмүрүнүн узун болуп, ибадатка бекем болуусуна себеп болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат, күчтүү момун күчсүз момунга караганда Кудай Таалама жакыныраак дейт. Демек, орозо сени күчтүү болушуңа аракет кылат, ошого жардам берет. Ден соолугуң чың болуп, келбеттүү болуп, таптаза болуп, бардык өз ордунда турган, мына ушуну шарият талап кылган маселе. Тилекке каршы кээ бир адам орозо десе биринчи эле, бул диета ден соолукка жакшы экен, орозо кармап арыктайбы дейт. Биз айтып аткан пайдалардын бардыгын жокко чыгарып, мына ушуну гана пайда катары көрөт. Жок, туура эмес. Бул пайдалардын эң акыркысы.